606 метр бийиктикте орун алган. Кыргызстанда кышкы абанын температурасы -30 градуска чейин төмөндөйт. Ал эми көл бул суукка карабастан эч качан тоңбойт. Мына ошондуктан көлдүн аты Ысык көл деп аталып калган. Көлдүн орто эсеп менен 320 километр кумдуу жээги бар. Орто Азиянын туризм бейиши Ысык көл. Туздуу суусу менен деңизге окшош. Көлгө 118 агым суу жана дарыялардын суусу кошулат. Көлдүн орточо тереңдиги 278 метр, эң терең жери 668 метр. Ысык көл Кыргыз кереметтүү, ажайып, кооз жерлеринин бири болуп саналат. Тоолор менен курчалган, абасы таза. Ысык көлдү даңазалап акындар өр жаратылышса, жазуучулар тамшандырган көлөмдүү чыгармаларды жазып келишти. Акын жазуучулар эркүү тартуулаган көлдү бүгүнкү күндө туризмдин борбору деп атоого болот. Табиятынын кооздугуна, суунун туңуктугуна суктанып келген чет өлкөлөрдүн саны арбын. Өткөн жылы жүргүзүлгөн сурамжылдоо учурда эс алууга келгендердин көптүгү балык сатып жүргөндөр, кумдуу жээкте ойноп жаткан балдар, көлгө түшүп маалы кызып, быйылкы туристтик сезондо жанданганынан кабар берет. Ысык көл, таазим этем сенин улуулугуңа, таасир берген жан дүйнөмдүн суугуна. Таза бермек ыйык жерсиң Ысык көл, танбаймын, эч канбаймын сулуулугуңа. Мен Ысык көлдө төрөлгөнүмдө абдан сыймыктанам.